облусу көптөрүндө көмүр жана башка пайдалуу кендер менен ассоциацияланат. Караганды көмүр бассейни Казакстан металлургия өнөр жайы үчүн костануучу көмүрдүн негизги берүүчүсү болуп саналат. 2009 жылы Жалын жана Жаңарка райондорунда таш көмүрдү өздөштүрүү иштери башталган. Мындан тышкары облустун аймагында алтын, молибден, цинк, коргошун, марганец жана вольфрамдын ири корлору орун алган. Асбест, оптикалык кварц, мрамор, гранит, баалуу жана жасалга таштары, жез, мунайзат, газ кендерине дагы бай келет. Бирок эгерде жакшы иштегенге мүмкүнчүлүк болсо, демек жакшы эс алуу дагы керек. Health Resort программасынын кезектеги чыгарылышында Караганды облусунун кайсыл жеринде пайдалуу эс алууга боло тургандыгын билип алмакчыбыз. Карагандыда тарыхы бай келген санаторий профилакторий иштеп келет. Ал 1976 жылдын Чыңгуран айынын биринде курулган. Иш алып баштаган күнүнөн тартып 2001 жылга чейин темир жол мекемесинин Караганды бөлүгүнүн курамында турган Караганды аймагынын темир жолчуларынын жана пенсионерлерин тейлеп келген. Жыл сайын анда темир жол кызматынын жүздөгөн жумушчулары жана алардын үй бүлө мүчөлөрү ден соолуктарын чыңдашкан. Итак, друзья, мы в Караганде. Эмесе достор, биз Карагандыдабыз. Санаторийдин мүдүрү жана ээси Таулетай Айткенович менен маектешип жатабыз. Таулетай Айткенович, бүгүн бизге убактыңызды бөлгөнүңүзгө ыраазыбыз. Сиздердин тарыхыңыздар да абдан кызыктуу экен. Сиз медиктен акырындык менен прорабка, менеджерге, кризис менеджерге өткөнүңүз чынын айтканда азыркы учурда сиз аткарган иштин жыйынтыгы менен үзүрүн да көрүп турабыз. Я очень рад, что заметили, приехали, это оценка нашего труда. Силер байкаганыңарга, келгениңерге абдан ыраазымын. Биздин эмгекке баа берүү, албетте биз санаторий дарылоо маселелеринде жумушчуларды реабилитациялоо жагында белгилүү бир орунду ээлегенге жетиштик. 15 лет работал в реанимации, 13 лет заведовал реанимацией. В 2004 году... Эгерде тарыхка келе турган болсок, мен өзүм дарыгермин. 15 жыл жандандыруу тармагында иштедим. 13 жыл жандандыруу бөлүмүн жетектедим. 2004 жылы мен муну сатып алдым. Албетте, ыйлагынды келтирген абалда эле. Аймагы дагы каралбай калган. Терезелери жыгачтан, ар тараптан жел уруп, шамал ойнойт. Анан дагы дарылоо базасы, аппаратуралык жабдылышы баары эскеле. Тиешелүүлүгүнө жараша, алардын баары өз кунун бүткөн. Дагы алсак, тиричилик шарттары жатак бөлмөлөрдө да ыкташпаган. Шайкеш келчү эмес. Алгандан кийин мен аны калыбына келтире баштадым. Башкача айтканда, аппаратура сатып алып, процедураларды баштадым. Өзүмдү жарнамалагандан тартынчумун, себеби абдан начар абалда эле. Анан олтуруп ойлондум. Эгерде биз элдерге конкреттүү түрдө жардам бере баштасак, жарнама өзү эле жүрө берет. Башкача айтканда, тиричилик шарттары дагы тиешелүү нукка салынган. Мына ошентип кыбырап атып, өз ордубузду ээледик. Жада калса, Караганды чегинде санаторий тууралуу билгендер аз болгон. Анткени ал ведомствого карачу, темир жолчулар үчүн гана кызмат кылчу. В принципе, мы заняли свою нишу. Сейчас мы узнаем. Азыр бизде санаторий жалпы профилде. Биз жасаган 3 негизги нерсе бар. Алар релаксация, детоксикация жана иммунитетти жогорулатуу. Тиешелүүлүгүнө жараша адам баласы тынч жана жагымдуу абалда турганда, анын курсагы ток, жылуу жерде болсо, анда дарылоодагы кыйла ийгиликтүү жүрөт. Жалпак тилге салып айтканда, шлактардан тазалап келебиз. Релаксация, детоксикация и повышение иммунитета. Соответственно, когда человека мы значит, спокойной, доброжелательной обстановке, когда он сытый, накормленный, в тепле, соответственно, и лечение идет более успешное, и очищаем от шлаков, если так по-бытовому говорить. После этого у нас... Андан кийин биз иммуна тутумун көтөрөбүз. Өзүбүздүн белгилүү нерселерибизди пайдаланабыз. Пант челеге, магнитотурбатрон, лазер сыяктууларды. Эгерде адам бизге муундарынын оорусу менен кайрыла турган болсо, аны дарылоодо дагы чоң арсеналыбыз бар. Ал магнито дарылоо, баткак дарылоо, парафина дарылоо, кагуу толкун терапиясы. Ал эми адам бронхо өпкө тутуму тарабынан ооруп келген болсо, ал үчүн бизде сертификатталган туз шахтабыз дагы бар. Ударно-волновая терапия. А если у человека там со стороны бронхолегочной системы, то, естественно, у нас сертифицированная соляная камера, шахта. Демек силерде процедуралардын бардык топтому бар экен да. Мен уккандан бир көр деген кеп бар эмеспи? Ошондуктан баары кандай нукта аткарыларын бизге иш жүзүндө көргөзүп берүүңүздү суранмакчыбыз. Санаторий 110 стационардык орунга каралган.
Бул жерде Карашор көлүнөн алынган дарылоо баткактары, суу менен дарылоо, ванналар, кислороддук, көмүр кычкыл, бермет, туз, ядобромдуу душтар, укалоо, ингаляция, мануалдык терапия, омурткаларды чойдуруу, галотерапия колдонулат. Таулета Айткенович, байкашымча, ишенбей экендигине карабастан, эл абдан көп экен. Түшүнгөнүм боюнча орун жок болсо керек. Ну, в последние годы у нас такая тенденция, что мы практически загружены полный год. Бизде тенденция ошондой, жылы менен бош болбойбуз. Жылы бою жазылуу жайында башталат, 1 ай мурда. Запись идет у нас где-то летом за месяц вперед, а в это время где-то дней за 20 вперед. То есть Ал эми азыркы учурда 20 күн мурда жазылып жатышат. Бизге жазылбай туруп келүүдө кабыл алуу абдан татаал болот. Санаторий анча чоң эмес, 120 орунду. Алдын ала жазылыш керек. записываться. Ну, естественно, они... Посмотрим. Процедураларын көрөлү. Пойдемте. Жүрүңүздөр. Ну и как раз вот здесь вот Людмила Дмитриевна, она невролог у нас. Бүгүн Людмила Дмитриевна иштеп жатат. Ал бизде невролог кызматында. Иштеп жатканыбызга 10-15 жылдай болду. Аппаратура Орусиядан, жыйынтыктары кыйла жакшы. Элдер тартынбастан келишет. Российская аппаратура. Вот. Результаты достаточно хорошие. Люди с удовольствием приходят, получают. Да. Омурткага тиешелүүнүн баары ушул жерде жүрөт. По показаниям. Абалыңыз кандай? Очень хорошие, отлично. Эң сонун, мурда буттарым шишип кетчү. Бүгүн 3-чү күн келип жатам. Натыйжа боло баштады. Буга чейин 10 күндөй кыйналдым. Мына эми 3 күн ичинде жакшы болуп калдым. Кайсыл жактан келдиңиз? Карагандыдан. С Карагандыдан. Вот что значит, когда... Бейтапка процедуралардын жагып жаткандыгын айтып турганы жакшы. Келгенине 3 күн болуптур. Процедуралар менен дарыланып жатат. Натыйжа бар деп айтууда. Есть эффект. Акыркы жылдары профилакторияга, зыянкечтүү эмгек шарттарында жумушчуларды дарылоо ыкмаларына олуттуу көңүл бурула баштады. Организмге детоксикация ыкмасы тажрыйбаланып жатат. Анын өзөгүн панто дарылоо түзөт. Бул жакта болсо панто буу челегине дары чөптөрүнүн кайнатмаларын пайдалануу менен фито челекти да кошушат. Ошонун өзү организмдин толук детоксикациясына, иммунитеттин жогорулашына жана адамдын эмгекке жөндөмдүүлүгүн арттырууга алып келет. Ну и здесь вот та временка, которую мы... Мына бул жерде могул алмаштыргыч ал Карагандыда 1-чи ирет колдонулуп жатат. Биздин панто челек. Мына бул жерде панто челек. Биз аны так ошентип атайбыз. Бул жерде болсо атайы ыкмада панто аралаштыргычтар даярдалат. Маралдын мүйүзүн колдонобуз. Бизге Өскемен бугу паркынан алынып келинет. Анын бардыгы сертификацияланган. Тиешелүү документтери бар. Демек, ысытуучу элемент аралаштырма кайнап жатат. Парка. Все это сертифицировано, имеет соответствующие документы. И, значит, нагревательный элемент, раствор кипит, подается пар. Ал буу берет жана андан улам тер бөлүнүп чыгат. Биз терини 3-чү бөйрөк ролун ойноого мажбурлайбыз. Тигил жакта болсо детоксикация, тери соруп алышы да мүмкүн. Биздин дарылоонун аракети дагы жарым жылга чейин созулат. Бизде элдер сонун болуп чыгышат. Температура тиешелүүлүгүнө жараша жөнгө салынат. Бул жакта автоматика орнотулган. Термодатчик өз учурунда кыйла эле комфортабелдүү шарттар бар. Бейтап алып жатат. Датчики стоят. Ну и достаточно комфортные условия. Вот пациент получает. Комфортно? Вот такие дела. Заряд чувствуется? Да. Ну и здесь вот у нас инфракрасная сауна. Бул да бизде инфракызыл сауна дагы ушул жерде. Бул турмалин, панто челек эм албаган бейтаптарга, эс алуучуларга бул инфракызыл каралган. Кыскасы, ал жеңил кабылданат. Бочки, пантобочки, то мы здесь, это инфракрасная. То есть... Альтернатива. Да, это как переносится легче. Ну, соответственно, вот так. Кедр менен ден соолукту чыңдоо. Да. Кедр менен ден соолукту чыңдоо деп аталат. Ой, как пахнет, Ой, слушайте. жыты кандай сонун. Здравствуйте. Тоже такая же система. Бул но дагы здесь- ошондой эле тутум. Бирок бул жерде кургагы пайдаланылат. Тигил жакта жылуулук генератору турат. Кургак аба, ага мына бул аралашмалар кошулат. Бул аралашмалар фитотраф, өзгөчө ийне жалбырактуунуку. Эгерде кедр челеги жакпаса, эм бербесе, анткени ал жакта температуралык ыргак кыйла жогору болот. Да, и в частности, ну, особенно хвойные, естественно.
Ну, тоже Бул жакта температура азыркы учурда 54 градус, башкача айтканда ичинде 54 градус. здесь температура вот на данный момент 54 градуса. То есть внутри 54 градуса. О, Бул жакта биз бассейнге келип калдык. Да. Ну, когда я выкупил этот санаторий, Мен санаторийди сатып алган кезде бул жерде баткак сактоочу жай болчу. Эс алуучулар жеңилдеп алышы үчүн мен баарын өзгөртүп чыккам. как бы, чтобы отдыхающие могли немножко расслабляться. Суу жылуу экен. Она с подогревом. Ал ысытылып турат, чыпкаламасы менен. Ошондуктан бул жак кыйла эле ыңгайлуу. Поэтому здесь достаточно комфортно. Толетай Евгеньевич, ну, видно, что при... Таулетай Айткенович, элиталуу жалтырак жоктугуна карабастан, элдер эс алуучулар абдан көп экени көрүнүп турат. Сиз бир катар өлкөлөрдү атадыңыз. Бул жакка сизге Казакстандын ар башка аймагынан дагы көп келишет экен. Демек, жылтырактын баары эле алтын эмес экен да. Чынында бул жакка элдер элиталуу кафелге келишпейт да. Эң башкысы курамдуулук болуп эмнеси саналат. Супер каким-то элитным кафелем приезжает. Что главная составляющая получается? Ну, главная составляющая вообще Эң башкы курамдуулук персоналдын эс алуучуларга кылган мамилеси. Маселен, баасы, сапат жана көрсөтүлүп жаткан кызматтар ассортименти. Мына ошолор далилдөөчү. Башкача айтканда, адам биздин көрсөткөн кызматтардан кийин жеңилдикти сезиши керек. Биз дээрлик жарнама бербейбиз. Биздин жарнама биздин кардарлар. Алар жыл сайын сүйүнүү менен келишет. Менин бир бейтабым бар. Ал 30-чу ирет келип жатат. реклама – это наши пациенты. Они с удовольствием приезжают каждый год. Есть у меня пациенты, которые уже 30-й раз приезжают. Санаторийде жашоо үчүн мыкты шарттар түзүлгөн. Жайда 2 орундуу номурлар, жаңы эмеректер коюлган. Сыналгысы жана муздаткычы бар. Толук кандуу эс алуу үчүн чоң спорт залы, теннис үстөлү, машыгуу залы, фитнес зал, караоке каралган. Эс алуу кечтери менен дискотекаларда өткөрүлүп турат. Ну, конечно, в любом... Анан албетте, кайсыл болбосун санаторийде сыртка чыгып эс алууга болот эмеспи? Процедураларга барууга болот. Же туз шахтасына барасың, кааласаң номерде эс ал, же машыгуу залына бар, бассейнге түш. Бирок ошентсе да тамактануу маалы өз учурунда болсо керек. Азыр биз эң башкы жайлардын бирине келдик. Голодный желудок. Ооба, ач карын туруп дарылануу оңой эмес. Ошондуктан азыр биз түштөнүү учуруна туура келип калдык. Дастаркон жайылыптыр. Жарым сааттан кийин түштөнүү башталат. Мына булар витаминдештирилген үстөлдөр. Полчаса начнется обед. Соответственно, вот стандартные вещи. Это витаминизированные столы. Сиз белгилеп кеткендей теңдештирилген тамактануу, диета. Для диабетиков. Диабетиктер үчүн өзүнчө. Башкача айтканда, кант диабети менен эс алуучу келсе, биздин дарыгер өзүнчө үстөлгө отургузат. Наши доктора смотрят и назначают отдельный стол. Таулетай Исмаиловдун үлгүсү бизнес менен алектенүү эч качан кеч болбогондугун көрсөтүп турат. Эң башкысы ишке болгон каалоо жана өзүнүн олуттуу тажрыйбасын колдонуу. Анан дагы бир нерсе. И все-таки... Ошентсе да ийгиликтен сыр эмне да камтылган. Как бы не останавливаться, надо идти вперед. Вообще бизнес – это такая вещь, ну как бы... Токтобош керек. Ар дайым алдыга умтулуу. Эгерде токтоп калсаң, анда артта каласың. Биз ата-андаштарыбызга карайбыз. Көрсөтүлүп жаткан кызматтар ассортименти менен анын сапаттарын кеңейтебиз. Эс алуучуларга ыңгайлуу болгон шарттарды түзөбүз. Башкача айтканда, биздин ишибизде майдалануу деген болбош керек. Эң башкысы бул эс алуучуларга кылынган мамиле. Ар бир мерчемдөө учурунда ушул маселелер көтөрүлөт. Персонал в этом плане как бы усиленно практически на каждой планерке эти вопросы мы ставим. Караганды облусунда башка санаторийлер дагы бар. Ал жакта да ден соолукту чыңдап эс алууга болот. Бул жердин дарылануусу бальнеотерапияга өздүк булактан минерал суусун пайдаланууга негизделген. Сергей, ну, получается... Сергей санаторийи Караганды жана ага жакын жайгашкан райондордун жашоочуларына ушул сындуу сапаттуу эс алууга, дарыланууга жана калыбына келүүгө каралган объекттердин бири экен да. Восстановлению
Реабилитация. Реабилитация. Все правильно, да, вы говорите. То есть Ооба, туура айтасыз. Биздин санаторий дарылоо ден соолукту чыңдоочу. Дарылоонун көптөгөн түрүн баткак менен дарылоону сунуштайбыз. виды лечения, то есть это грязелечение. Со всех регионов нашего Казахстана, да, приезжают люди. То есть Элдер биздин Казакстандын бардык аймактарынан келишет. Алардын көптөрү портал боюнча эс алуучулар же дарылануу үчүн келгендер болот. Бизде сауна, бассейн бар. Бассейнде минерал суу агып турат. Аны ичүүгө да болот. Анан айыгып чыгышат. Мына ошол биздин негизги өзгөчөлүгүбүз. у нас И основная пить можно, особенность. И пить можно, конечно, да, то есть и оздоравливаться, то есть в этой воде также все это можно. Вот это наша основная, можно сказать, особенность. Мындан тышкары биз жакта дарылоо ванналарын озокерит менен термодарылоону жана Карашор көлүнөн ылайы сульфиттик баткак менен дарылоону, аппараттык физиотерапияны, ингаляцияны, лимфодренажды классикалык кол менен жасалган жана механикалык укалоону дагы белгилешет. Основные направления у нас идут. Негизги багыттар дем алуу органдарынын илдеттери, өнөкөткө айланган бронхит, кесиптин артынан алынган оорулар, бронхиалдык астма. Ал эми экинчи багытыбыз таянуу кыймыл аппаратынын оорулары, сөөк жана муун оорулары, омуртка оорулары, омуртка грыжасына операциядан кийинки реабилитациялоо. Реабилитация после операции грыжи на позвоночник. Здесь у нас проводится... Бул жакта бизде физиотерапевтик процедура, дарылык электрофорези өткөрүлөт. Мына биздин бейтап, биздин кыз. Бул кыз тизе муундун деформацияланып жаткан артрозу менен ооруйт. Биз лидокаин менен дарылоо электрофорезин жасайбыз. Форез с лидокаином. Давайте, ложите. Ложите. Так, действие лекарства. Жаткыргыла. Электрофорездин аракети эмне кылат? Ооруну басуу аракетин аткарат, шишикке каршы аракеттенет. Сиз бүгүн канчанчы күн алып жатасыз? 3-чү күнбү? Кандай сезимдер болууда? Айрым учурда баткак же азокерит белгилейбиз. Иногда бывает, назначаем грязи или азокерит, после нее... Алардан кийин өөрчү орун алат же шишик пайда болот. Мына ошол кезде биз электрофорезди кошобуз. Хорошее действие и обезболивающее действие, да? Именно локальные действия. Ал шишикти алып түшөт. Ооруну басуу аракетин кылат. Дал локалдык аракеттерде алсак, эгерде белдеги оору пайда болсо же грыжа, дарылык электрофорез грыжага натыйжалуу таасир берет. Оору жана шишик учурунда лидокаин менен кошобуз. В кабинете парафиназокерит. Парафиноазокерит кабинетинде жылытуучу жылуулук процедурасы жүрүп жатат. Бул оорунун негизги багыттары остеохондроз, таянуу кыймыл аппараты, муун жана сөөк оорулары. Мына азыркы учурда бейтапта омуртканын бел бөлүгүнүн остеохондрозу. Вот медсестра накладывает. Мында медайым азокеритти коюп жатат. Жылуу түрүндө ороп, жаап коет. Парафиноазокериттен алынган натыйжа абдан жакшы. Ооруну басаңдатуу натыйжасын берет. От парафиноазокерит очень хороший. Тоже обезболивающие действия оказывает, противовоспалительные действия оказывает. Вот, даже можем спросить. Анан дагы сезгенүүгө каршы таасир этет. Сезимдер кандай болуп жатат деп сурай алабызбы? Биздин азокерит жагып жатабы же жокпу? Азокерит абдан жагып жатат. Мен кубанычтамын. Сначала сомневалась, но как попробовала, я в восторге. Вам куда накладывают? Какой отдел? Сизге кайсыл жериңизге коюп жатышат? Сөөк жана муун оорулары. Бүгүн алып жатканыңызга канчанчы күн болду? 2-чү күн. Жакшы жардам берүүдө. Азыр кантип коюп жатканын көрөсүздөр. Ну, сегодня второй раз поговорили. Ага. 3 раза у нас азокерит. Хорошо. Помогает. Вот сейчас увидите, как она накладывает. Работает, да? Здесь, в этом кабинете. Бүтүндөй алганда атамекен санаторийлери базалык процедураларды сунуш кылышат. Айрым жерлерде баткакка басым жасашса, башка жактарында башкы ролдо минералдык суу ойнойт. Костанайда мисалга алсак, санаториялык эс алуудагы маанилүү орунду ийне жалбырактуу токой ээлейт. Бул жакта кайсыл болбосун учурда токойго барып, дем алып, сейилдеп, козугарын жыйнап келе аласың. Ал дагы адам организми үчүн эң сонун терапия. Существуют самые различные болезни, некоторые из них
них свойственны. Ар кыл илдеттер бар. Алардын айрымдары белгилүү бир аймактарга гана таандык. Атап айтсак, Карагандыда ошол эле шахтерлор дем алуу жолдорундагы көйгөйлөргө кабылышат. Жергиликтүү санаторийлер мына ошол ооруларды дарылоого багытталат. Ошол эле учурда ар дайым бул жака келип эс алып, ден соолукту чыңдап алууга болот. Табияттын өзү жөн гана талаага чыгып сейилдеп, бардык нерсени унутуп, эч нерсени ойлонбогонго мыкты шарт түзүп берет. И ни о чем не думать.